Салам, салам, урматтуу текечээрлер. Эртеңки 3 мартта болчу ай тутулуу силерге эмнени берет? Ай тутулуу биз айтып атабыз башка жылдыз белгилерге токтолгондо ар бирине айтып атабыз. Бул 3 айга чейин созулат. Бул 1 аптада же бир айга чейин созулуп анан бүтүп калчу события эмес. Ай тутулуу, күн тутулуунун мөөнөтү өзү 3 айга чейин созулат. Ошол нерсе эмнелерди берет сизге, урматтуу текечер? Ошону баштадык. Сизде көпчүлүк учурда вот мыслительный процессы, ойлоо процесстер да, мышление, ой жүгүртүү, мыслительный процесс. Это речь тилге чыгат. Тилди бир аз абайлап сүйлөө керек. Ошо айтып атабыз го, айрыкча жакынкы бир ай ичинде. Потому что бир маселелер жаралып кетиши мүмкүн. Документация иштерге жакшы болгула, так болгула. Жакынкы туугандар, бир туугандар, колу кошуналар менен, одноклассники, одногруппник, однокурсники бүт эле ушу иши кылып, приятели да, бир сөз менен ошо приятельдер менен, курдаштар менен дагы жакшы мамиледе болсоңор, ишиңер көпчүлүк учурда жакшы чечилет. Эгер ушул нерселерди аткарбасаңыздар, албетте анда какой-то проверяющий юридический органдар менен дагы маселе кез менен жаралып турушу мүмкүн. Бирок кайсы бир жакшы партнерлор, деловой партнерлор же өмүрлүк жарыңыздын колдоосу менен, аял киши болсоңуз күйөөңүздүн, эркек киши болсоңуз аялыңыздын колдоосу менен ошо өмүрлүк жарыңыздын берген кеп кеңеши кайсы бир адамдардын, даже не только сиздин өнөктөштөрүңүз, деловой партнерлор эле эмес, кайсы бир адамдардын дагы взаимоотношения, мамилелердин жакшырышы, жакшы таанышуулар көп болот сизде жакынкы 6 ай ичинде. Даже 3-4 күчтүү болгон учуру фазасы 3-4 айга чейин созулат, 3-4 ай ичинде. Ушу жакшы таанышууларды, жакшы тааныштарды, ошо жакшы бир адамдардын колдоолору аркылуу ушул сферада документация тарапта, кайсы бир закон тарапта бир маселелер жаралып кетсе, какой-то проверяющий юридический органдар менен мамиле кылууда, текшерүүчү органдар менен маселе жаралып кетсе, ошо кайсы бир адамдардын, партнерлордун, өмүрлүк жарыңыздын колдоолору жакшы болот. А то кээ бир акылдуулар чыгышы мүмкүн. Любой эле жерде өмүрлүк жары колдо. Андай эмес, извините. Өмүрлүк жары кайра бут тосуп, өлүңдү көрөйүн, ушул өлбөдү, же болбосо аялын сөгүп, бири-бирине момундай ит мышыктай болуп калган деле өмүрлүк жарлар бар да, согласитесь, да. Ошондойлор бар, өзүң билчи деп ачыгын айтып калышат. Эми биздин статистикада башка. Кайрылган адамдар айтып калат, консультация ачык-ачыгын айтышат. Момча жылдан бери ачык, биз мындай, как и муж и жена жашабайбыз, ачыгын эле айтайын деп айтып калышат. Ошон үчүн мындай акылман болуп, кээ бир адамдар мындай капталдан чыга калышы мүмкүн да. Ошондойлорго биз эскертүү берип коелу. Бирок сөзсүз өмүрлүк жардын колдоосу, кайсы бир адамдардын пайдалуу таанышуулары көп болот деп атпайбызбы, урматтуу текечерлер? 3-4 айга чейин. Ошо пайдалуу таанышуулардын дагы, кайсы бир адамдардын пайдалуу таанышуулардын, ошо полезный знакомство, ошолордун дагы колдоолору, азыркы иштерди, жумуштарды мыйзам жагынан маселе жаралабы, кагаз документация жактан такыр эле 1-2 жылдан бери, бир 5 жыл, 6 жылдан бери, 10 жылдан бери бүтпөй келе жаткан документтер, ошолорду бүтүрүү үчүн ошондой адамдар менен жакшы сүйлөшсөңөр, биз айткандай өмүрлүк жар, кайсы бир пайдалуу таанышуулар, кайсы бир юристтердин колдоолору менен мыйзам силер тарапта болот. Ушул тараптарды жакшы акыл калча иш алып барсаңар, терпение. Силер өтө терпеливый, өтө чыдамкай эмессиңерби, урматтуу текечерлер? Чыдамкайлык менен, акылдын токтоолугу менен иш алып бара турган болсоңор, ушул иштериңердин документация көп жылдан бери бүтпөйт. Документация иштер, туугандар менен, жакынкы алыскы туугандар менен мындай ыркыраш мамиле туура келбей жаткан болсо, ошолор менен элдештирүү үчүн дагы азыркы тармактагы адамдар, юристтер же мындай уяттуу туугандар, өмүрлүк жарыңар, кайсы бир жакшы адамдардын колдоолору аркылуу ушул маселелердин, азыркы аталган маселелердин баарын жакшы жагына чечип кетесиңер. Түшүндүңөр, ошол эле учурда бүт өзүңөрдүн жалпы ишиңерди
алып кетүү үчүн оң терс маанайдагы жаңылыктар көбүрөөк болуп турат жакынкы 3-4 ай ичинде. Анан жакшы бир тайный поддержки, жашыруун колдоочулар болот. Эми жашыруун колдоочулар дегенди аны туура түшүнүш керек. Мисалы, кайсы бир жумушуңар бүтпөй аткан болсо, ошону мисалы бир адам жардам берип бүтүрө турган болсо айтышы мүмкүн. Ар бир адамга барып, кимдерге, туугандарыңа же бирөөлөргө айтпай эле кой, мындай эле тихарь эле бүтүрүп койдук муну мындай деп. Ошо сизге мындай жашыруун колдоочулар жумушуңузду жакшы оң жагына айландырып, оң жагына чечип берүүчү адамдар дагы сөзсүз болот жакынкы 3-4 ай ичинде. Ушул нерселерди дагы жакшы туура пайдалана билиңиздер, урматтуу текечерлер. Анан ушу комментарий жазып, лайктардан басып, бөлүшүп коюп турсаңыздар, мен дагы көп публикацияларды чыгарып турам сиздер үчүн. Каналга жазылып кетиңиздер, кийин таппай калбаңыздар. Жазылып койсоңуздар, кийин дагы жаңы видеолор чыгарганда көрүп турасыздар. Макулбу текечерлер? Ушундай өзүңүздөрдүн адаттагы баягы эмгекчилдик, чыдамкайлык, акылдын токтоолугу, акылдуулугуңуздар менен иш алып барсаңыздар, ушу ай тутулуу учурундагы азыркы айтпадыкпы, туугандар менен кайсы бир документация жактарда бар эле маселе бүтпөй калбайт. Наоборот, кайсы бир көп жылдан бери, 5-10 жылдан бери чечилбей келе жаткан документация иштери боюнча наоборот ушул 3 ай ичинде чечилип кетет. Ошон үчүн азыркы туугандар менен, кайсы бир тууган, жакын калыс туугандар менен маселе болуп калса деп айтпайм, маселе болуп калышынын ыктымалдыгы бир аз көбүрөөк, чем жакшы жагына караганда. Аны дагы ачык айтыш керек. Эгер мен аны ачыгын айтпай койсом, сиздерге душмандык кылып калган болом. Душмандык кылып койгон болом. Ошон үчүн ушул нерседе бир аз маселе жаралган учурлар азыркы сферада бир аз көбүрөөк. Бирок пайдалуу жагына документацияларды жакшы жагына чечүү, мыйзам боюнча чечилбей келе жаткан, 5 жылда, 10 жылдап чечилбей келе жаткан же 3 жылдап, 4 жылдап чечилбей келе жаткан маселелерди дагы мен айттым го, кайсы бир юристтер, өмүрлүк жарыңыздар, кайсы бир пайдалуу таанышуулар болот, жакшы адамдар менен алака кыласыз, жакшы бир юристтер менен, ошолордун колдоосу аркылуу бүт ушу мыйзам жаатында дагы маселелерди жакшы чечип калсаңыздар болот. Ошондой эле финансылык материалдык тыл, ошол жактарыңарды дагы финансылык материалдык жактарын бекемдеп алуу үчүн жакшы шарттар түзүлөт жакынкы 3 ай ичинде. Макул анда, текечерлер, туугандар, тынч болуңуздар анда. Макул анда.